Жибек жолу Динара Асаналиева көчөнүн кесилишине жакын жерден бардык шарты бар болгон жакшы сатылуучу үй чыкты туугандар. 3 фазалуу электр энергиясы, природный газ, центральный канализация бар экен. Дарбаза, заборлору бары кылынган. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Ээсинин номери экранда описанияда жазылып турат. Сатылуучу үйгө баруу үчүн сиздер Жибек жолу жана Ростовский көчөнүн кесилишинен түндүктү карай жүрүп, Куренкеевден солго бурулсаңыздар үй жайгашкан. Ориентирди мурдакы вокзалга алсаңыздар болот. Жана ошондой үйгө жакын жерден супермаркеттер бар туугандар. Бир аз жүрсөңүздөр чыгышты карай Молодая гвардия, бул жагы Фучка, бул жерден жүргөн дагы көп эле автобустар, маршруткалар дагы бар экен. Бул сатылуучу үйүнүн көчө тарабы дарек Динара Асанова 2 адректе жайгашкан. Сиздер жана айткандай бул жактан Ростовский көчө менен келип туруп, Куренкее көчөнөн солго буруласыздар. Динара Асанова жана Куренкее көчөнүн кесилишинде угловойдо сатылуучу үй жайгашкан. Участогунун жалпысынан аянты 6 соток туугандар документ боюнча. Фактически 7,5-8 соток болуп калат экен. Эң эле түштүк чегарасын бул Куренкеева көчөдөн, чыгыш чегарасы бул Динара Асанова көчөдөн, түндүк чегарасын азыр көргөзөбүз. 4 тарабын ошондой забору бар туугандар. Андан кийин бул жактан бир дарбаза, бул жактан дагы бир заезд бар экен. Бул жактан экинчи дарбаза. Бул жактан экинчи дарбазасы, батыш чегара. Бул кошунага чейин болуп калат. Жана ошондой эле сиздер бул тараптан Ростовская Куренкеева менен кирсеңиздер болот. Бул тарабынан Динара Асанова менен да Жибек жолунан түз кирип келсеңиздер болот экен. Жакшы жер, природный газ, центральный канализация бар, электр энергиясы 3 фазалуу, центральный канализация суу бар туугандар. Үйдүн жалпы аянты 312 квадрат метр. Бул жагында кызыл кирпичтен салынган 2 этаж үй. Бул жагында саман менен салынган 1 этаж үй туугандар. Алды тарабында мондай навестери. Эң эле түндүк чегарасы бул сары забор бүткөн жерге чейин болуп калат. Көчөлөрүнө кенен. Андан ары бул сатылуучу үйүбүздүн короосу туугандар. Алды тарабына эс машина койгонго жайы, брусчатка менен жасалган. Бул жагында жашыл зона, мондай туялар, мондай өбүрөк багы, төрүндө кошумча курулуштары, ал жака чейин тротуар, бул жагында очоккана терраса дейсизби? Бул ушундай чай ичкен жайы менен туугандар. Раковина отвычтарынан суусу чыгарылган. Биринчи жолу сиздерге азыр үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып калган маалыматтарды бир чекеден берем туугандар. Бул үйдүн кире бериши, прихожкасы туугандар. Бул жерден түз кирсек калган бөлмөлөр. Бул жагында экинчи ашып кеткен тепкичтери. Тепкичтин жагында мондай чоң кладовкасы. Андан ары сиздерге биринчи жолу биринчи этажды көргөзөйүн. Андан кийин экинчи этажга чыгып калган маалыматтарды бир чекеден беребиз. Бул жагында кухня, тамактануучу ушундай бөлмөсү, түндүк тараптан терезелер, отоплениянын батареялары, отопление газовый котел, жана ошондой эле электр энергиясы менен экөөсү менен тең жылыйт экен туугандар. Бул жакта биринчи этаждагы ванна, душ, раковина, үйдүн ички тарабындагы жаткан унитаз өзүнчө бөлмөдө, кухонный мебелдер, раковина суусу чыгарылган. Андан кийин бул жагында болсо мондай коридор, бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Бул жерде бир балдар бөлмөсү. Андан ары бул жагында дагы бир балдар бөлмөсү окшойт. Бул жагында чоң конок бөлмөсү, зал. Чыгыш тараптан түштүк тарабынан терезеси. Залдын түш тарабында бул эшиктен кирсек катарынан 2 бөлмө жайгашкан. Бул жагында мондай гардеробу дагы бар экен. Бул жагында болсо мондай спальня бөлмөсү туугандар. Документтери боюнча кызыл китеп, керектүү документтин баары бар. Бул экинчи этажга чыгып кеткен тепкичтер туугандар. Экинчи этажга чыксак эле, бул жакта бир бөлмөсү. Чыгыш тараптан терезеси, көрүп турасыздар, ремонт. Анан мебелдер боюнча айтсак, кээ бирлери калат экен, кээ бирлерин алып кетебиз дейт, частично туугандар калат. Андан ары бул жагында ушундай дагы бир бөлмө. Түндүк тараптан терезеси. Бул жагында бир спальня бөлмөсү, түштүк тараптан терезе. Көрүп турасыздар, жакшы ремонт.
айта кетчү нерсе, жакын жерде мектеп, бала бакча. Жибек жолго чыксаңыздар коомдук транспорт, көптөгөн автовозможностьтер бар. Так, бул жерде болсо ушундай дагы бир душ, унитаз. Андан ары дагы эмне маалыматы туугандар. Бул үйдүн түндүк тарабынан көрүнүшү. Бул жанымда балдар ойногон аянтчасы, тапчан, дагы кошумча курулуш складтар. Бул жакта очокхананы көргөздүк туугандар, ички тарабын. Андан ары үйдүн түштүк тарабын көргөзөйүн. Бул тарабында мынакей мындай жаш бактары, заборго чейин ушунча аралык. Түштүк тарабында болсо туугандар мынакей дагы ушунча бош жери. Бул жанагы экинчи дарбаза. Бул жакта сүрүлүп ачылып чалган дарбаза экен. Үйдүн бул түштүк тарабынан көрүнүшү жана бул жагында туугандар сыртка ажаткана. Бул тарабында бир эшик бар экен туугандар. Айта кетчү нерсе, 3 фазалуу электр энергиясы бар. Кенен машинени электромобилдерди туугандар бат эле заряддасаңыздар болот. Электр энергиясы менен иштеген бир техникаңыз болсо деле аны дагы кенен колдонсоңуздар болот туугандар. Бул үйдүн баасы $250,000 сурап атыптыр. Бул окончательный цена экен туугандар, болор жери. Ээсинин номери 0702 71 34 33, 0702 71 34 33, экинчи номер 0507 79 97 77, 0507 79 97 77. Ушул номерлер менен байланышып, дагы толугураак маалымат алсаңыздар болот. Лайктан басыңыздар. Жибек жолуга Асаналия көчөсүнө жакын жерден үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.